баласына сыйынғанға мечит бұл Меккедегі Кааба, Байтул Харам, Масжидул Харам, Байтулла. Құранда Алла Таала мындай дейді: Инна ауала байтин вуди'a линнас лаллади би Бакката мубарака ва худа лил аламин. Ан-Имран сүресінде Алла Субханаху ва Таала бұл жерді ең бірінші жаратқанда үстінде адам баласын Адам алейхиссалам жаратқанда инна ауала байтин ең бірінші үй Бакка деп қойды, Меккенің екінші аты. Уммул Қура деп қойды, үшінші аты. Баладул Амин деп қойды, төртінші аты. Аман шары, бүткіл аламдағы қыштақ шарлардың енесі, Борбору, Гиндиги, бардық пайғамбарлардың қыбласы, мұсылмандардың қыбласы, Байтулла, ошол жаққа қарап намаз оқып атабыз. Ушу Алла Таала ең бірінші ошол үйді Байтулланы құрғанда екі мақсатта қойған екен. Инна ауала байтин вуди'a линнас лаллади би Бакката мубаракан ва худа лил аламин. Береке үшін жана хидаят үшін. Береке жана хидаят. Екі сөзге көңіл бұрайлы. Береке жана хидаят. Береке деген не? Хидаят деген не? Адамға қаншалық керегі бар бұның? Еми ошол Байтулла, Кааба, Алла Субханаху ва Таала құрып атат. Ушу екі мақсатта қиямат күнге чейин жер бетінде қанша мечіттер құрылса, бардық мечіттер ошол екі мақсатта құрылады. Біздің мынау мечітіміз Каабаны мечітінің филиалы ошол. Мечит, масжид, сәжда қыла тұрған, Алла Таалаға жақындай тұрған, Алла Субханаху ва Таала бұйрық берген усжуду, сәжда қылғыла деп, ошоны атқара тұрған, Алламен байланыша тұрған үй. Еми, бұл үй мечітте құрылғанда екі мақсатқа. Береке жана хидаят. Өміріңізге береке қалайсыз ба? Мечітке келіңіз. Денсаулығыңызға, ырысқыңызға, бала-чақаңызға береке қалайсыз ба? Мечітке келіңіз, тақсыр. Мечіт ошон үшін Алла Тааланың тарауынан мечітке келуінің мына мақсаты ошол. Екіншісі хидаят. Хидаят қалайсыз ба? Мечітке келіңіз. Хидаят деген эмне? Қолынан қармап мұхаббат менен мақсады манзил деп қойды, мақсатына жеткіріп қойғанды, ушуну хидаят деп қояды. Бұл дегені бір мақсатты инсанды Алла Таалам қайсы мақсат үшін жаратса, ошол мақсатқа салу бұл хидаят. Хидаятты Алла Таала өзі берет, өзі жеткірет. Пайғамбарлар хидаяттың жолын көрсетеді. Bir сөзмен айтқанда бұны фитрат деп қоябыз, хидаят деп қоябыз, инсанның мақсаты деп қоябыз. Мен сіздерге мындай оңой сөзменен айтып берейін. Балықтың хидаяты суда. Анын фитраты суда. Анын рахаты, бақыты суда. Егерде балықты алып құрғаққа қойып қойсаңыз, не болады? Зұлымдық болады, бақытсыз болады, қиналады. Қойлардың хидаяты чөпті. Қойлардың хидаяты чөп, жем береміз. Қаршқырлар, арыстандар, алардың хидаяты етте. Аларға чөп берсеңіз зұлымдық, қойға ет берсеңіз зұлымдық. Қойға ең бір жақшы етті пішіріп апкеліп берсеңіз, свежий ет берсеңіз, анын фитраты болмайды аға. Алла Субханаху ва Таала әрбір нәрсенің өзінің жаралуысы бар. А'та кулля шай'ин халқаху сумма хада. Әрбір нәрсеге Алла Таалам жаралышын, өзінің жаратылышын, өзінің берді дағы, андан кейін хидаят берді. Құмырсқаның өзінің хидаяты, балықтың өзінің хидаяты, қойдың өзінің хидаяты, арыстанның өзінің хидаяты. Егер ошо арыстанға сіз жем, арпа, беденің чөбін алып келіп алдына қойсаңыз, бұл не болады? Зұлымдық болады.
Ал ет жейт, чөп жебейт ал. Кудум ушундай инсандын хидаяты динде. İnsanға дин бериле турган болсо, рахатта болот, бакытта болот, бейиште болот. İnsanды динден алып чыгып кое турган болсоңуз, балыкты судан алып чыгып койгондой болот. Койго эт бергендей болот. Фитрат деген болот бул. Мынаке хидаят. Эмне үчүн жаралдыңыз? Ошол жаралган максатта жүрө турган болсо, жолго түшсөк, ушуну хидаят. Ошон үчүн мечиттер жаралган. Мечиттер ушун үчүн курулган. Демек хидаят үчүн, береке үчүн. Биз мечиттен эч качан кол үзбөшүбүз керек. Алла Тааланын үйү. Алла Таала бизден бир нерсе алганга чакырбайт. Алла Таала бизге бергенге чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман гада илал масжид ау раха, а'аддаллаху лаху фил джаннати нузула, куллама гада ау раха." Ким мечитке келсе түшкө чейин, же түштөн кийин келсе, Алла Таала ага бейиштен бир меймандык даярдап коет экен. Мейманчылык даярдап коет экен. Коноктук даярдап коет экен. Канча жолу келсе мечитке бир күндө, ошончолук даярдап коет. Мен силерге бир мисал менен түшүндүрөйүн. Мен сиздерге Баткендин мэри сизди конокко чакырды. Коноктоюн деп дасторкон жайды. Мэр, аким өзүнүн деңгээлине жараша дасторкон салат. Баткендин губернатору сизди конокко чакырды. Губернатор өзүнүн деңгээлине жараша дасторкон салат. Кыргызстандын падышасы сизди конокко чакырды. Резиденцияга чакырды, келиңиз конокко деп. Кантип барасыз? Кандай жуунуп барасыз? Кандай кийинип барасыз? Кандай жасанып, атыр себинип барасыз? Кандай даярдык менен, кандай сүйүнүш менен барасыз? Кандай кубаныч менен барасыз? Кандай настроение менен барасыз? Эмне үчүн? Мамлекеттин падышасы чакырды. Ал өзүнүн шанына жараша, өзүнүн даражасына жараша дасторкон салат. Дасторкон салат, сизди меймандайт. Падышалардын падышасы Алла. Алла Таала ким мечитке келгенге Алла Таала бейиштен меймандык дасторкон даярдап коет деп атат. Мынаке өзүнө жараша, ошон үчүн мечитке ар бир келгениңиз бекер эмес. Сиздин пайдаңызга ар бир келгениңизге бекер эмес туган. Үйдөн кимде ким пайгамбарыбыз айтат, даарат алып, мечитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып, ажылыкка жөнөгөндөй соо болот дейт. Ким үйүнөн даарат алып, мечитке карай жөнөсө, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт экен. Үйүңүздөн келген ар бир кадамга бир сооп, кийинки кадамга даража көтөрүлөт, анан кийин күнөө кечирилет. Андай эмес. Бир эле кадам таштайсыз, сизге 3 нерсе берилет. Бир сооп берилет, бир күнөөңүз кечирилет, бир даражаңыз көтөрүлөт. Бир кадамга. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Баширил машаин физ дулам", кечкурун илал масажид, кечкурун мечитке келгендерге куш кабар айткыла. Кайсы кечкурун? Куптан намазга кечинде келип атат. Багымнат намазга келип атат. Шам намазга келип атат. Куш кабар айткыла күн батканда келгендерге. Караңгылыкта келгендерге куш кабар айткыла. Эмнеге? Кыямат күнү толук нур менен тирилет дейт. Толук нур менен, толук кемчилдик эмес, толук нур менен жарыктыта тирилет. Демек мечитке келгенибиз Алла Таалан бекер эмес экен. Пайгамбарыбыз ушунча соопторду айтып коюптур тугандар. Үйдөн чыкканда эле кимде ким эрте менен мечитке жөнөсө, колунда ыймандын байрагы, эрте менен базарга жөнөсө мечитке барбай эле, колунда шайтандын байрагы. Кимдин байрагын көтөргүңүз келет? Мечит Алланын үйү, ар кимди чакыра бербейт Алла. Сиз үйүңүзгө ар кимди чакыра бербейсиз. Кимге жүрөгүңүз тартса, кимди жакшы көрсөңүз, ошону коноктойун деп үйгө чакырасыз. Көчөдө ар кимди чакыра бербейсиз. Кел, үйгө чай ич. Үйдө жеңем айтат, эмне болуп калган сен? Ким тааныйсың, тааныбайсың? Ким бул? Сиз карап туруп чакырасыз. Досуңузду, агаңызды, атаңызды, кудаңызды, сизге жакшылык кылган, сиз жакшы көргөн, ар кимди чакыра бербейсиз. Сиз урматтаганды чакырасыз. Бул Алланын үйү, ар кимди чакыра бербейт.
Алла Тағалам кимди жакшы көрсө ошону чакырат. Мына алхамдулилля Алла Тағалам бизди жакшы көрөт экен, чакырды, келип отурабыз. Бүгүн жашообуз бар экен. Алхамдулилля келип отурабыз. Бүгүнкү жумага чейин канча адамдар өтүп кетти? Мына жума насип болгон жокко? Канча адам азыр бүгүн больницада? Бул жума насип болгон жок. Канча адам дагы бир ар кандай алек шайтандын азгыруусунда жумага келген жок. Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Чексиз мактоолор болсун. Алла Таала мынакы жумага бизге насип кылды. Үйдө жуунуп алып келдик. Абу Дауд шарифте риваят бар. Жума күнгө өзүнчө, жума намазга өзүнчө. Аус ибн Аус радıyallahu анху сахабадан риваят. Кимде ким жума күнү жакшылап гусул кылса, жакшылап жуунса, тазаланып, эртерээк мечитке келсе, мечитке келгенде ушу имамга жакыныраак отурса, лагу, бекер сөз менен, бекер иш менен алек болбосо, ушу иштерди кыла турган болсо, эмне экен? Үйүңүздөн чыкканыңыздагы ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутту деген сооп жазылат дейт. 1 жылдык түнү бою намаз окуп чыкты деген сооп жазылат. Ар бир кадамга. Биздин устазыбыз айтат эле, bundan фазилеттүү, bundan сооптуу хадис көргөн жокпуз дейт эле. Бу кайсыга? Ар бир кадамга 1 күн эмес, 1 жылдык орозонун сообу жазылып атат. Ар бир кадамга 1 жылдык тахажжудтун сообу жазылып атат. Жумага бекем болойлу. Жумага эртерээк келейли. Жуунуп келейли. Атыр сүйүнүп келейли. Сүйүнүп келейли. Өзүбүз эле эмес, башкаларды ала келейли. Балдарым ала келейин. Неберелерим ала келейин. Досторум ала келейин. Кошуналарым ала келейин. Мен өзүмө келгенге өзүмчө сооп берилет. Кимди канчасын ала келсем, ага өзүнчө сооп берет Алла Таала. Бу дүйнө бүгүн бар, эртеге жок. Бүгүн тирүүбүз, эртең өлүкпүз. Кабыр күн сайын 5 жолу кайрылат экен бизге. Адам баласы, мен үстүмдө жүргөн адам баласы. 5 жолу айтат экен күн сайын. Мен үстүмдө жүргөн адам бала, жакшы жүр. Кучагыма келгенде жакшы мамиле көрөсүң. Мен үстүмдө тоң моюнда кылба, кучагыма келгенде ошого жараша болот дейт. Анткени мен караңгылыктын үйүмүн. Коркунучтуктун үйүмүн. Жалгыздыктын үйүмүн. Курт кумурсканын үйүмүн дейт экен. Кабырдын кайрылуусу, азан Алланын чакыруусу. Азан Алланын чакыруусу. Бул жерде муаззин айтып койду. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Дедиби? Ушу мечиттин тегерегиндегилер жумушун ташташ керек. Азыр учурга эле 5 мүнөткө таштап туруң, дем алыңыз. Перерив кылыңыз. Кичине Алланын чакырыгын урматтап коюңуз. Атаңыз чакырса, укпай иш кыла бересизби? Апаңыз чакырса, бул чакыра берет дейсизби? Жок. Сиз эң сыйлаган адам пайгамбарыбыз чакырса эмне деп жооп бересиз? Эң жакшы көргөн адамыңыз, мени бадышаңыз деп коюн, чакырса эмне деп жооп бересиз? Эң аксакалыңыз чакырса эмне деп жооп бересиз? Туруп турбу? Жок. Кулак салып, ишиңизди токтотуп, жеп аткан тамакты токтотуп, жумушту токтотуп туруп, Алланын чакырыгы. Алла Таала Аллаху акбар, Алла улуу. Сен кылып аткан ишиңден Алла улуу. Сен алектенген ишиңден Алла улуу. Бул дүйнөңдөн Алла улуу. Саңа Алла Таала жашоо берди, андан улуу. Саңа ден соолук берди, Алла андан улуу. Саңа Алла иман берди, андан улуу. Саңа мүмкүнчүлүк берди, бала чака ырыскы берди, андан улуу Алла Таала. Бир угуп кой, бир кулак салып кой Алланын чакырыгына. Hayya alas-salah. Namazga gelgile, namazga gelgile. Hayya alal-falah. Kutuluğa gelgile. Kutuluğa gelgile. İyigilike gelgile. Bu dünyanın korduğunan, baktısızlığından, kabırdın azabından, korkunçluğundan, ahiretin korduğundan, karanlığından, dozoktun azabından, otundan, Allah'ın karından kutulganды жақсы көресізбі? Қалайсызбы? Hayya alal falah. Kutuluğa gelgile namazga.
mecitke kutuluğa çakırıp atat. Bu Allah Teala'nın Peygamberimiz aytkan Allahumma Rabba hadihi davati tamma. Rabba hadihi davati tamma. Bu tolluk davattın iyisi Allah. Bu azan tolluk davat eken. Allah'ın tolluk çakırısı eken. Bendege tolluk gayrılısı eken. O bendelerim, ırıskınarga bereke men berem. Menin çakırığımı ukkula, çakırığıma labbayk dep gelgile. Men sizlerden alayın emes, bereyin dep çakırıp atam. Bereyin dep çakırıp atam. Kimdin dini, meçiti oң olsa, Allah'ım anın ahiretin, dünya ahiretin oңdayt toğanda. Demek meçit gede ak batasın beret, gede teskeri batasın beret degen jeri var. Meçitte abat kılgandar, rükû menen, sajda menen, Kur'an menen, zikir menen, namaz menen, iman menen, talim menen, terbiye menen, tazkiye menen, ıntımak menen, meçitte abat kılgandar, alar asmandagılarga uşunday jarkıldap, nurlanıp turat eken, жердегилерге жылдыздардай болгондой. Жерде мындай карасаңыз, кандай жылдыздар жаркылдап турат. Бу дүйнөдөгү мечитти абат кылгандар, мечитке убакыт бергендер, жандандыргандар, асмандагыларга периштелерге ошондой көрүнөт экен. Ошондой нурланып турат экен. Мечитти эч качан бош калтырбайлы. Биз азыр базарды бош калтырбайбыз, дүкөндөрдү бош калтырбайбыз. Үйлөрдү бош калтырбайбыз. Бардык жер 24 саат азыр. Пайгамбарыбыздын доорунда дагы мечит 24 саат эле. Кимдин жүрөгү мечит менен байланса, дагы бир кушка бар угуңуз. Пайгамбарыбыз айтты, эртеге кыямат күнү көлөкө болбойт. Азыр мына күндөн качып кирип атабыз. Көлөкө издеп атабыз. Ачки тагып атабыз. Шамалдуу жерге отурайын, кондиционерди тамыз. Ушунча күн, канча километр узак, миллион километр ысыктыгынан чыдай албай атабыз. Ушу күндүн чоңдугун айтат аалымдар. Жерден 1.300.000 эсе чоң экен. Ошо күндү ичине жерди сала берсең, 1.300.000 жер батат экен. Ошончо чоң күн, ошончо оттуу, жалындуу, ысык күндүн табын көрүңүз. Кыямат күнү 1 милге келет экен. 1 мил деген 1 километр. Мына жерге эле келет экен да. Кактап коет да. Кууруп коет эмес совсем да. Көлөкө болбойт деген 7 түрлүү адамга көлөкө болот экен. Алла Таала өзүнүн аршынын көлөкөсүнөн берет экен. Ошо 7 түрлүү адамдын ошолордун арасында мен бармынбы, же жокмунбу, сиз өзүңүзгө суроо бериңиз, мен өзүмө суроо берейин. Ошо 7 түрлүү адамга Алла Субханаху ва Таала кыямат күнү эч кандай көлөкө жок болгондо көлөкө берет экен туган. Көлөкө алып калайлы. Азыр бирөөлөр концертке барганда, же болбосо бир клубка барганда, да бир жерге барганда брон кылып алып коюп атпайбы? Эртерек төлөп коеюн, барбай калбайын деп. Аягга барганда кыйналып калбайын деп. Ахиретке барардан алдын биз дагы кичине брон кылып көлөкөдөн орун алып коелу. Жетөөнүн бирөөсү ва калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү мечит менен байлангандар. Кайсыл киши? Ражулун калбуху муаллакун бил масажид. Жүрөгү мечит менен байланган. Үйдө отурат, бала чаканы эркелетип отурат неберелер менен. Бирок жүрөгү мечит деп согуп атат. Базарга чыгып соода кылып атат. Эрте менен чыккан түшкө чейин соода кылып атат, жүрөгү мечит деп уруп атат. Прокуратурада отурат, адамдарды дарылап атат, машинелерди оңдоп атат, арпа буудай ооруп атат. Каерде болбосун, кайсы жумушта болбосун, жүрөгү мечит менен байланган. Жүрөгү мечит деп согуп атат. Көчөдөбү, үйдөбү, базардабы, жүрөгү мечит деп согуп атат. Пешим убакыт боло элекпи? Пешимге барайын. Асыр боло элекпи?
асирге барайын. Шам боло элекпи, Шамга барайын деп. Мына ошо 7 түрдүү кишини бирөөсү имамун адилун, адилеттүү жетекчи, адилеттүү башчы, мейли ал айыл өкмөтү болсун, мейли бир кандай гана 10 кишиге жетекчисизби, 3 кишиге жетекчисизби, бир айылгабы, районгабы, мамлекетке айырмасы жок. Ошол жетөөнүн бирөөсү адилеттүү жетекчи экен, адилеттүү башкаруучу экен. Мынакей башчылары дагы эртеге кыямат күнү көлөкөдөн орун алса болот экен. Алардан бир эле талап экен: адилеттүү бол, адилеттүү бол. Ва aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Adilеттүүлүк кылгыла. Алла Таала адилеттүүлүктү жакшы көрөт. Инналлах ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanhanil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Алла Таала буйрат адилеттүүлүккө. Ihsan, ислам дини адилеттүүлүк менен токтогон жок. Андан жогорку деңгээлдеги иш кылгыла дейт. Кандай? Ihsan, жакшылык кылгыла дагы. Адилеттүүлүктөн жогору дагы иш кылгыла. Өзгөчө туугандарыңар менен бөлүшкүлө, туугандарыңарга бергиле. Ва ита'i dhil qurba. Кембагал болсо тууган, ага биринчи очурда ошого бериңиз. Зекетиңизди бериңиз, садакаңызды бериңиз, үшүрүңүздү бериңиз, белегиңизди бериңиз. Кимге? Туугандарыңызга. Аны калтырбаңыз. Ва янханил фахша, фахиш иштерден Алла Таала тосот. Мункар, багаваттан, душмандыктан, аша чабуудан тосот Алла Таала күнөөлөрдүн бардыгынан. Мүмкүн силерге насаат жетер деп осият кылып атат Алла. Насаат айтып атат, эсине келип калар деп. Агайын мусулман бир туугандар, ошол жетөөнүн дагы бири шаббун, жаш жигит. Жаштыгын ибадатта өткөргөн жаштар. Эй жаштар, барсыңарбы? Жаштыгын картада эмес, бильярдта эмес, арамда эмес, сигарет, наркотикте эмес, уурулукта, аракта, зынада эмес, жаштыгын ибадатта өткөргөн, арамдан жашоосун тазалаган. Мынакей ошол жашка дагы, жаш жигитке, ошондойго дагы Алла Таала эртеге аршынын көлөкөсүнөн орун берет экен. Мына жаштар дагы орун алып калайлы. Орун алып калайлы. Садака берген, оң колу менен берген, сол колу билбеген. Мындача айтканда ушунчалык мубалага кылып айтып атат. Ихластуулук. Эл мактасын, эл айтсын, эл көрсүн, эл билсин эмес. Алла разы болсун. Алла укса болду. Алла билсе болду. Алла мактаса болду. Кийин эл мактабай мага кызыкчылыгы жок. Айтса айткандыр, бирок менин ниетим, мен ушу бирөөгө жардам берип атсам, мечит салсам, суу чыгарсам, медресе салсам, жетимдин башын сыласам, жесирлердин курсагын тойготсом, операцияга муктаж инвалидтерге жардам берсем, кимге гана кайрымдуулук кылбайын? Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ушуга дагы арыштын көлөкөсүнөн Алла Таала жай берет экен. Арыштын көлөкөсүнөн Алла жай берет экен. Канча болду? Санап атасыздарбы? Мен деле унутуп калдым, сиздер де унутуп калдыңыздар ошой? Биринчиси адилеттүү жетекчи дедик эле. Жаштыгын ибадатта өткөргөн жигит дедик эле. Жүрөгү мечит менен байланган эле. Бул дагы бар эле го. Садаканы кандай берет эле? Рияköрлүк үчүнбү? Эл мактасынбы? Эл билсин, эл көрсүнбү? Мен дадилмин, мен берешенмин. Жок, ким? Алла разы болсун деп. Канча болду? 4 болдуру? Эми ушундай дейт, субханалла, мансаптагы сулуу аял. Мансаптагы кандай аял? Сулуу аял. Зынага чакырса, жөнөкөй көчөдөгү аял эмес. Мансапта да жөнөкөй аял эмес, сулуу. Зынага, арамга чакырып атат. Бул не деп атат? Мен Алладан коркомун. Аягы суюк, мындан да арам жаман ишке мен барбаймын деди. Ушуга дагы арамдан өзүн сактаган үчүн мынакей каякында жер берип Алла субханала таала арыштын көлөкөсүнөн ушул да орун алат деди. 5 болду. 6-чысы эч ким жокто өзү отуруп ыйлаган дейт. Кандай дейт?
Hiç kim yok öyle ilahatı gözünden yaş çıkarады. Ya Allah, menin günahlarımды geçir. Menin günahlarımdı geçirdi. Men günahkörmün. Men katakermin. Allah subhanahu wa ta'ala eylep atadı. 7-sini ugup alыңыз. Rojulan tahabba. Iki kişi birbirine jakşı görüşet eken. Allah üçün jakşı görüşet eken. Joluksa Allah üçün eken. Koştoşsa Allah üçün eken. Meyli. Men qaysı ulut menen jolugayın, qaysı uru menen jolugayın, qaysı adam menen jolugayın. Paygambarыбыз ынтымакты айтып атат, ey musulmandar, kara negirge joluksaң dagы musulman bolsa, Allah üçün jolukun, Allah üçün koştoşkun. Ne? Kıyamat günü arştın kölökөсүнөн orun alasın deydi. Biz meyli tajik tugandar menenbi, özbek tugandar menenbi, kazak tugandar menenbi, uygur tugandar menenbi, Arap tugandar menenbi, kim gana bolbosun? Başka urular menenbi, kanday urudan gana bolbosun? Adamdardı bölböy, jarvay, adamdardı Allah'ın aldığında teң, Allah bardığına tegiz, Allah'ın tengdeşi жоқ. Jaratkan Allah'ın aldığında barыбыз birdeyiz. Hiç kanday ayrımabız жоқ. Bir gana takvalık menen gana ayrımabız var. Allah üçün jakşı göröylü, Allah üçün jolugaylı, Allah üçün koştoşoylü. Eger ошондой боло турган болсо, men sizlerdi Allah üçün jakşı görsem, sizler meni Allah üçün jakşı görsöңүздөр, jolukkanыбыз Allah üçün bolsa, koştoşkanыбыз Allah üçün bolsa, inşallah arştın kölökөсүнөн jay alabыз. Paygambarыбыз айткан ушуну туугандар. Жетөө болдубу? Эстен чыкпайбы? Аракет кылабызбы? Убакыт болуп калды. Биз эми эле күлөңдүк эле го. Аксакалдарыбыз туратына. Алла Таалам разы болсун. Мечитиңиздер куттуу болсун. Куда каласа келиңиздер пайгамбарыбыз ушун айткан хадисине бир амал кылайлы. Ушун жетөөнөн тең орун алсак деле болот кээ бирлери 6-10 орун алсак болот. Кээ бирлери 5-өнөн орун алсак болот. Я, 5'ti 8 eşeği Abu Bakır'dı çakırat eken. Abu Bakır Sıddık Razı'nın anlığını 5'ti 8 eşeği çakırat eken. Abu Bakır menen gir dep talaşıp edet eken 5 Abu Bakır'dı. Sıddık Razı'nın anlığını. Bizdi dağı talaşıp etsin 5. Oşun için inşallah geliңiздер жашоо аманат. Эмдиги жылга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Oşun için жүрөгүбүздү оңдойлу, ниетибизди түздөйлү, пейлибизди оңдойлу, бирөөгө оюбузду оңдойлу. Жаман күмөн, жаман арамдан сактанайлы. Жашообуздан арамды кетирип, ибадат менен кооздонойлу, илимге бай болойлу. Каниет менен алхамдулилlah Алла субханаху ва таалага жакындайлы. Алла Таалам разы болсун. Убакыт болуп калыптыр. Азыр иншалла намаз окуп алайлы. Намаздан кийин кимиңиздердин убактыңыздар болсо, сурооңуздар болсо, суроо жооп калабыз бир аз. Анын кимиңиздер шашып атсаңыздар уруксат. Эч иншалла немеси жок. Ырыскы издейм дегендер бар. Fa idza qudiyatu salatu fantashiru fil ard. Kaçan namaz cuma büttübü, jer betinde Allah'ın ırıskısını izdep taragıla degendagi ayat var. Ana kim inşallah içine sorularım var ele. Uşlarga жооп ала экенмин десеңиздер, намаздан кийин иншалlah калыңыздар, суроолорго жооп берели. Аны иншалlah кийинки анча-мынчалары менен кийинки жолукканча амандыкта калыңыздар. Дайыма жакшылыкта жолугайлы, жакшылыктарга күбө болойлу, жакшылыктарды талашып жүрө берели туугандар. Бөлүнүп жарылбайлы, бири-бирибизди кордобойлу. Эртеге Алла айтат, ким эшекте ким атта экен эртеге кыямат күнү билинет. Ошон үчүн иншалlah дайыма өзүңдү эр ойлосоң башканы шер ойло деп бекер айтылган эмес. Алланын алдындагы баалуулук сиздин урууңуз менен эмес, улутуңуз менен эмес, өң түз байлык, бийлик байлыгыңыз менен эмес. Алланын алдында инсандын байлыгы, баалуулугу, кадыр баркы, баасы takvalығы менен sıfatı менен. Allah Teala'm kabul kılsın. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bi rahmetike ya arhamar rahim. Azal.